Француз архитектору Поль Гурде менен Алматынын тарыхый борборун эмне байланыштырат? Эмне үчүн кытайлык уста Хон Пикенин биздин күнгө жеткен жалгыз эмгеги Жаркент мечити болуп калды? Балихановдун Сырымбеттин куру жайы кайда жайгашкан? Унутта калган ысымдар менен анча белгисиз далилдер жаңы тарых менен улуттук ыран мунун баары Great Wilderness көрсөтүүсүндө. Бүгүнкү көрсөтүүдө Астанадагы Василий Кубриндин жеке турак жайынын курулушунун романтикалуу тарыхы, Кызыл таңды ким курган, аймак таануучулардын басылбаган талашы, Верный шаарындагы көпөстүк курулуштардын кереметтери, И когда я захожу в это здание, у меня прямо, вы знаете, вот... Мен бул имаратка киргенимде толкунданып кетем. Бул жерден бардыгы эсиме түшөт. Мында келүү мага дайыма кубаныч тартуулайт. Ошондуктан байма-бай келип, ырахаттануу менен сүрөткө түшүп турам. Всегда посмотреть, и всегда прихожу и фотографирую с удовольствием. Астананын туруктуу тургуну болгон Виктор Федюнин үчүн Казакстандагы Украинанын элчилигинин имараты жөн гана тарыхый курулуш же дипломатиялык миссиянын өкүлчүлүгү эмес. Бул жерде 20-кылымдын 60-жылдары балдар чыгармачылык ордосу жайгашкан. Бала кезиндеги андагы автомоделдүү иримине катыша турган. Бир нече 10 жылдардан соң Виктор Владимирович имараттын маңдай бети менен тирөөштөрүн рахаттануу менен сүрөткө тартып өткөндө эскерет. Приятно, вот как мне станчейно, приятно прийти, посмотреть на это. Астаналык катары мен үчүн биздин күнгө чейин жакшы сакталып калган бул өзгөчө имаратты көрүү абдан жагымдуу. Сиздер билгендей, ал баштапкысынан анча деле өзгөргөн эмес. Болгону сыртынын боёгу гана бир аз башкача болуп калган. Калп айтпасам, жалпысынан ал мурда кандай болсо ошол калыбындагыдай абалда. Азыр анын өңү боз болуп турбайбы? Мурда ал жашыл эле. Больше было. А так все остальное все на месте абсолютно. Акмалинскидеги көпөс Василий Кубриндин короо жайы 1910-1912 жылдары курулган. Долбоордун автору болуп москвалык архитектор эсептелет. Анын аты тарыхта сакталып калган эмес. Жертөлөө кабаты биик 1,5 кабаттуу жеке жай 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башына мүнөздүү эклектика стилинде тургузулган. И что первые глаза бросается, это рустовно-плесары здания, а также оконной проемой с красивой лепниной. Биринчи эле бул имараттын жээктүү тирөөштөрү көз көрүнөт. Ошондой эле кооздолгон терезе оюнчуктары дагы көркөм көрүнөт. Терезелер чакан, мунара сымал жасалган. Бул имараттын эң асем жери бул анын уучтуу төбөсү болуп саналат. Ал падышанын тактысындай элес берет. Казакстанда мындай үйлөр жок. Мен Петропавловск, Көкчөтү, Кустанайда жана Орусиянын бизге жакын шаарларында болуп, бир дагы жерден мындай архитектураны кезиктирген жокмун. В Петропавловске, в Кокчетаве, в Костанае, ближайшие города России. Ни в одном я такого архитектуру не видел. Көтөрүлүшкө чейинки Акмалинскиде бул өзгөчө жеке турак жайдын пайда болушу көпөс Кубриндин белгилүү Петербургдук актрисага болгон махабаты себепкер болгон. Ал бийкештин колун сураган, сулууга турмушка чыгууга каршы эместигин билдирип, бирок мырзага олуттуу талап коет. Ага ылайык көпөс Мойканын жээгинде жашаган бийкештин тааныш балеринасынын үйүнөн дагы асем турак жайды Акмалинскиде куруусу зарыл эле. Сулуу булага ашык болгон жигиттин колунан келбейт деп ишенген болчу. Она поставила условие, говорит, если ты построишь такой дом, как в Санкт-Петербурге, я приеду. Сен Санкт-Петербургдагыдай үй курсаң, мен ал жакка барам деп шарт койгон. Сүй эмнени гана кылбайт. Ага-агалары менен атасы жардам берип, үйдү куруп бүтүрөт. Ошентип Василий Кубрин ашыгына баш кошот. Бул окуя муну ошентип жакшы аяктаган. Вот такой счастливый конец данной истории. Василий Кубрин болочоктогу жубайынын шартын ашыгы менен ишке ашырган. 1,5 кабаттуу жеке турак жай турган короо жайдын айланасына англис тилиндеги бакча тигет. Чарбанын аймагында мындан тышкары жер төлөсү бар кошулма үй, ат сарайы жана таш жер коймолор дагы болгон. должен он был Ал кооз архитектурага асем үй тургузушу керек болгон. Турак жайы азыркы мерчемдер менен дагы өтө аз убакыт ичинде тургузулуп бүткөн. Үй 1,5 жылда толук бүткөрүлүп, түгөйлөр бул жакта бактылуу турмуш куруп жашап калышкан. счастливо тут жили.
Кубриндердин Көпөстөр династиясы ошол убакта Акмолинский шаардагы негизги соода катарлары менен дүкөндөрдүн ээлери катары белгилүү болушкан. Соодагерлер дары-дармек, канцелярия, ийне жип сыяктуу буюмдар, зер буюмдары, кийим-кече, бут кийим жана азык-түлүк сатышкан. Василий Кубриндин дүкөндөр менен кампаларын эсепке албаганда эле жеке өзүнүн 5 турак үйү болгон. Кубриндер окуу мекемелеринин камкордук алган адам катары дагы белгилүү болушкан. Алар шаардык кеңешке депутат болуп дагы шайланышкан. Совет бийлиги орногондон кийин Василий Кубриндердин үй бүлөсүнүн тагдыры тарыхчыларга белгисиз. Ал эми алардын кыймылсыз мүлкү мамлекет тарабынан улутташтырылган. В 20-х годах, как говорится, все имущества купцов 20-жылдары Көпөстөрдүн баардык мүлкүн советтик бийлик тартып алып, мында Акмолинск шаарынын аткаруу комитети жайгаштырылган. Анын балконунан Сакен Сейфуллин дагы чыгып сөз сүйлөгөнү айтылып жүрөт. Исполком города Акмолинска. И здесь ходят легенды, что здесь из балкона выступал сам Сакен Сейфуллин. 30-жылдары имаратта Ички иштер министрлигинин улуттук комитети менен милиция жайгашкан. Ал эми 60-жылдардын башында ал билим берүү бөлүмү менен пионерлер үйүнө берилген. И на память мне приходит одна такая сцена. В мае месяце группа ребят ставила спектакль. Прямо во дворе. Буг айында балдар имараттын короосунда спектакль койгон эсимде бар. Бул мен үчүн өтө кызыктуу окуя катары эсимде сакталып калган. Спектакль революция тууралуу эле жана замбиректер атылып өтө кызыктуу оюн болгон. Ал эми замбиректердин добушуна темирди уруу менен окшоштурушкан. Бул мен үчүн өтө терең таасир калтырган. Значит, стреляли пушки. И эти пушки изображали ударом по железу. На меня это произвело очень такое глубокое впечатление. 1967-жылдан тартып бул жерде облустук аймактануучу музей жайгаштырылат. Ал эми Казакстан эгемендик алып, өлкөнүн баш калаасы Астанага көчүрүлгөндөн кийин Борбордун эң кооз жана эски имараттарынын бири Украина элчилигинин карамагына берилген. С одной стороны, ты каждый день идешь на работу. Күн сайын жумушка келе жатканда бул тарых экендигин туюунун өзү дагы зор мааниге ээ. Сен дагы бул тарыхты жаратууга катышып жаткандыгыңа кубанасың. Бирок техникалык көз караш менен карай турган болсок, бул бир аз татаалыраак, анткени бул архитектура эстелик эмеспи. Биз имаратка аба муздаткычтары, антенна табакчыларын сыяктуу жабдыктарды орнотуп, имараттын сырткы келбетин өзгөртө албайбыз. Ошондуктан тарыхты баалоо менен имараттын келбетин өзгөртпөй келебиз. И не меняем внешний облик здания. Дипломаттар өздөрү иштеп жаткан тарыхый имаратты жогору баалап сүйүшөрүн жашырышпайт. В Астане я работаю чуть больше года. Приехал я в Казахстан в очень такое приятное время, в январе. Астанада иштеп жатканыма 1 жылдан бир аз эле ашты. Казакстанга өткөн жылдын 3 айынын 16-сында келгем. Анда аба ырайы 21 градус болчу. Жаң келгенимде өтө катуу суук менен элчиликтин укмуштуудай кооз имараты эсимде калды. Бул мен биринчи келгендеги алган таасирим болду. Бул архитектуранын керемет эстелиги экен. Мунун жасалгасы, шыбагы, тарыхы жана маданий мааниси өтө жогору. Бул дайыма кызыгуу жаратат. Ал эскилиги жетсе дагы баалуулугун эч убакта жоготпойт. История, культура, все то, что всегда интересно, все то, что никогда не будет старым, хотя и будет древним. Жакында эле өкмөттөр аралык келишимге ылайык эки өлкө Киев менен Астанада дипломатиялык миссиялардын имараттарын курууга бири-бирине жер бөлүп берүү боюнча макулдашышты. Украина элчилигинин комплекси Казакстандын Борбор шаарындагы чоң мечитке жакын жайгашуусу мерчемделген. Бирок дипломатиялык миссия өкүлдөрү Кубриндердин турак жайынын тарыхый чөйрөсүнө абдан көнүп калышкандыктан аны менен коштошууга шашылышпайт. Алар бул имаратта Украина институтун түзүүгө уруксат алууну мерчемдешүүдө. Здание, в котором мы сейчас работаем, оно напичкано историей. Биз учурда иштеп жаткан имарат тарыхка толуп, тарых чыттанып турат. Мындагы чөйрө, аура дагы тарыхый. Ошондуктан биз бул имаратты элчиликтин карамагында алып калуу менен бул жерде маданий борбор түзүүнү каалайт элек. И сделать здесь культурный центр.
Мындан 100 жылдан ашуун убакыт мурда курулуп, уездик көпөс менен Петербургдук актрисанын сүйүүсүнүн символу болгон бул турак жай провинциалдуу Акмолинскинин архитектуралык бутагына айлануу менен заманбап астананын өзгөчөлүгү менен анын ыраңын таасын көрсөтүп турат. Кызыл таң соода үйү Алматыдагы эски имараттардын бири болуп эсептелет. Дүкөн Көпөс Исхак Губдулвалиевдин тапшырыгы менен негизделген. Көпөс Губдулвалиевдин соода үйү жыгач өнөрдүн үлгүсү болуп саналат. Имарат кылчокулуу томпойгон төбөсү бар, башкы бетинин кооз симметриялуу композициясы менен өзгөчөлөнүп турат. Анда жыгачтан оймолуп кооздолгон рельефтүү кырбуулар бар. 1982 жылдан тартып республикалык маанидеги маданий жана тарыхый эстелик катары мамлекет тарабынан корголуп келет. Оно построено из рубленой Тянь-Шань. Имарат Тянь-Шань карагайынан куралган. Архитекторлор айткандай, ал неорус стилинде тургузулган. Анын бети кылчокулуу мунара менен кооздолгон. Кыпчуур фронтан деп аталган кырбууга ээ. Ал имараттын маңдайын бүтүндөй кооздоп турат. Капталы дагы кылчокулар менен жасалгаланган. Башкача айтканда, бул байыркы жомоктордогу үйлөр сыяктуу кооз жана жасалгалуу. Крылья тоже выделены шпилями. То есть он очень необычный и такой нарядный и сказочный, как терем. Аймак таануучулар азыркы күнгө чейин бул имараттын автору ким болгону тууралуу талашып тартышып келишет. Расмий документтерде долбоордун автору катары аскер инженери Андрей Зенков катталган. Бирок айрым жоромолдорго ылайык имараттын курулушун ошол учурдагы Берни шаарынын башкы архитектору француз Поль Гурде баштаганы айтылып жүрөт. Бирок чебер тапшырыкчы менен тил табыша албай соттошконго чейин барган. Натыйжада долбоорду Зенков аягына чыгарган. Это здание имеет довольно длинную историю строительства. Бул имарат өтө узак курулуш тарыхына ээ. Анткени башкы мерчемдер боюнча анын көлөмү азыркыдан бир топ кичине болуш керек эле. Курулуш иштери долбоордун автору менен тапшырыкчынын ортосундагы талаш-тартыштардан улам узарып кеткендиктен архитектуралык чечимдер дагы өзгөрүүгө учураган. Выяснение отношений, там тоже внесены были изменения. Но мы знаем это здание почти в том виде, в каком оно сейчас предстает перед нами. Исхак Губдулвалиевдин дүкөнү шаардагы эң мыктылардын бири болуп саналган. Бул жерде таң аткандан күн батканга чейин кызуу соода жүрүп, ошол мезгилге ылайыктуу азык-түлүктөр дагы ар түрдүү болгон. Торговали чем в то время? Мануфактурой, галантереей. Ошол убакытта бул дүкөндө кеземенин түрү, шуруу топчулар, атырлар сатылган. Берни шаарынан саркеч айымдары мындан тигүүчү машиналарды, көйнөктөрдү жана баш кийимдин түрүн сатып алууга келишкен. Самовар, керебеттен тартып алтын, күмүш, зер буюмдарынын түрүн табууга болор эле. Это был самый центр, торговый центр города. 100 жылдан ашык тарыхы бар имарат буга чейин 3 жолу оңдоп түзөөдөн өткөн. Алгач аны 1935 жылы толуу оңдоп түзөшкөн. Кийин 60 жана 80 жылдар комплекстүү оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Акыркы оңдоо иштеринде ички бөлмөлөрү кайрадан курулган. Внешний вид этого здания, он отличается от того, которым... Имараттын сырткы көрүнүшү 20-кылымдын башындагы фотосүрөттөрдө сакталып калгандыктан айырмаланып турат. Ал толук өзгөртүлбөсө дагы баары бир өзгөрүү болгон. Имараттын пайдалуу кесек таштан коюлган. Мында кыштан жасалган жер төлөсү бар. Имарат өтө бекем. Мындай соода үйлөрү менен турак жайларды 100 жылдап өмүр сүрүүсү үчүн тургузушкан. Учурда анын турганына 100 жылдан ашык убакыт болду. На многие времена, на долгие, на столетия. Вот сейчас ему практически уже больше 100 лет. Бул архитектуралык эстеликтин дубалдары көптү көргөн. Ар кандай кырдаалдарга карабастан имарат азыркы күнгө чейин өзүнүн келбетин жана баштапкы милдетин жоготпостон сакталып келет. Учурда бул жерде мындан 100 жыл мурдагыдай эле кызуу соода жүрүүдө. Берни шаарынын архитектурасын өндүрүүчү Галавизин менен Көпөс Шахрабосовдордун үйлөрүсүз элестетүү кыйын. Галавизиндин үйү 20-кылымдын башында тургузулган. Бул бир кабаттуу короо жайлуу турак үйү. Анын долбоорунда классика менен модерндин элементтери колдонулган. Мы все знают это здание, сочетание белое
детали с такой темно-бирюзовой голубоватой побелкой основного. Менимче ак бөлүктөр менен күңүрт көгүлтүр акита шайкылыштырган мунаралуу имаратты баардыгы эле билсе керек. Имаратта борбордук комитет менен министрлер кеңеши жайгашкандыктан сакталып калса керек. Башкача айтканда, бул жерде негизинен республиканын жетекчилиги жашаган. 40-жылдары ал эмес Брежнев жана Шаяхметов дагы мында турушканы белгилүү. Жило руководство обычно республики, вплоть до того, что там и Брежнев жил, и Шаяхметов в 40-е годы. Көпөс Шахбарастовдун үйүнүн архитектору ким экендиги белгисиз. Турак жай 1890-жылы тургузулган деп эсептелет. Жаншан карагайынан тургузулган бир кабаттуу үйдүн пайдабалы бийик. Анын бети шыбакталып, 2 өңдө акталган. Бул оймолонуп жасалган турак жай 19-кылымдын аягына таандык көпөстөрдүн турагынын үлгүсү болуп саналат. Наталья Бармина Алматыга Орусиядан келген. Ал Казакстандын түштүк борборунун негизги көчөлөрүнүн биринен мындай өзгөчө курулушту көрүп, эмоцияларын жашырган жок. Я сама из Барнаула. Это город в России. У нас данные здания строились возводить. Мен өзүм Орусиянын Барнаул жергесинен келдим. Мындай курулуштар бизде 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында тургузулган. Булар көпөстөрдүн архитектурасын чагылдырып турат. Биздин Бийск жана Барнаул шаарларында мындай бир нече имарат бар. Мен үчүн маданий борбор болуп саналган Алматы шаарынан мындай курулманы кезиктирүү өзүнчө бир ачылыш болду. Культуры Казахстана. Данное здание. 19-кылымдын аягында Верный шаарындагы Губдувалиевтер менен Шахбарастовдор сыяктуу соодагерлер катмарына кирген көпчүлүк үй бүлөлөр кайрымдуулук менен алектенишкен. Алар коомдук жайлар менен шаар мекемелеринин курулушунда демөөрчү катары салым кошушкан. Ошондой жол менен 1883-жылы Верный шаарында балдар үйүн куруу үчүн каражат чогулта баштаган. Анын курулушу мындан 8 жыл өткөн соң башталган. Ал бул жерде осы үйдү тапсыргандан кийин каражатты жергиликтүү көпөстөр менен өндүрүшчүлөр жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер садака кылышкан. Алардын катарында Андрей Зенков менен Пансутовдор курулуш ишине өз салымдарын кошушкан. Мындан тышкары ар түрдүү социалдык тармактагы жергиликтүү тургундар дагы каражат чогултушкан. Балдар үйүнүн долбоорун иштеп чыгуу менен анын курулушуна жалпысынан 36.807 рубль каражат сарпталган. Курулуш иши 1891-жылы башталып, 1892-жылдан кулжа айынын 20-сында аяктаган. Үйдө 1892-жылы 20 маусымда осы үйдө курулушу салынып битеди. Келечектеги балдар үйүнүн долбоорун түзүү шаар архитектору Поль Гурдеге тапшырылат. Белгилей кетүүчү жагдай, бул ишти чебер акысыз ишке ашырган. Каражаттар курулуш материалдары менен алдын ала эсептөөлөргө гана коротулган. Это здание тоже один из архитектурных памятников нашего города. После первого землетрясения многие дети-сироты, сиротский дом остался. Бул имарат биздин шаардын эстеликтеринин бири болуп саналат. Жер титирөөдөн кийин жетим балдар үйү турак имаратсыз калган. Ал жактагы балдар улам бир жерге көчүп конуп жашап калышкан. Ошондо балдар үйүнүн жетекчилиги Поль Гурдеге жардам сурап кайрылышат. Архитекторлор бекер иш жасашпайт эмеспи? Бирок Гурде баардыгын бекер жасап берген. И вот Поль Гурде, вообще архитекторы же платно работают и планы чертят, вот это. А он решил все это бесплатно сделать. И своими силами очень качественно решил сначала начертить план, как можно лучше сделать, но за меньшие деньги, да, и смету там все подобрал. Имаратка жерди шаардык кеңеш бөлүп берген. Балдар үйүнүн имараттын жанына соопкер Александр Невский жана Мария Магдалинанын ибадаткана чиркөөсү тургузулган. Төбесіндегі жаңағы 5 күмбезді шіркеу сол кездегі 5 мунаралы чиркөө жыгачтан тургузулган эң мыкты архитектуралык имарат болуп саналган. 1911-жылы Алматыда болгон жер титирөөдөн кийин имарат кыйроого учурап, бирок калыбына келтирилген. Ал эми 1927-жылы Мария Магдалинанын чиркөөсү идеологиялык көз караштардан улам талкаланып салынган. Жер силкисинен кийин бул үй кыйрай баштайт.
Верныйдагы балдар үйү байыркы усталыктан Алматыда сакталып калган аз сандагы эстеликтердин бири. Бир кабаттуу имараттын борбордук жана каптал эшиктери бар. Имараттын дубалдарын кесек таш пайдубал кармап турат. Ал эми жертөлө бөлмөсүндө атайын кыш түркүктөр орнотулган. Алар имараттын ички бөлүгүн кармап турушат. Терезелери менен маңдайы жыгач оймолору менен кооздолгон. Поль Гурденин бул имараты салынган жалпы Верный кезең. Поль Гурденин дал ушул имараты Верный шаар убагында тургузулган архитектуранын эң мыкты үлгүсү болуп эсептелет. Имараттын курулушунда тянь-шань карагайы колдонулган. Ошол мезгилде бул эң мекен материал катары саналган. Колдонулган тянь-шань шыршасы жалпы өтө мыкты материал болуп табылды сол Верный кезеңинде. Балдар үйү алгачкы жашоочуларын 1892-жылы кабыл алган. Бул жерде кол өнөрчүлөрдүн, айылдык мугалимдердин жана төмөнкү даражадагы аскер кызматкерлеринин жетим калган балдары турушкан. 1909-жылга карата мекемеде 100 тарбиялануучу болгон. Дети, мальчишки там учились тоже работать, всякие различные предприятия были. Вот если вверх по Наурызбай Батыр, где сейчас стадион. Бул жердеги балдар иштегенди үйрөнүшкөн. Мындан түрдүү чеберканалар боло турган. Кыздар балдар үйүнүн карамагындагы бакчаны карашып, гүлдүн түрү жана бак-тарактарды отургузушкан. Биздин музейдин маңдайында сейил багы бар. Аны дагы балдар үйүнүн тарбиялануучулары отургузушкан. При детском доме и сажали цветы, и такие различные вот деревья и так далее. И даже вот этот наш, напротив нашего музея парк, это как раз деревья этого парка, соснового парка, посадили дети этого приюта. 19-кылымдын аягында отургузулган кызыл карагайлуу сейил багы азыркы күнгө чейин сакталып калган. Бир кылымдык жаш кайы, алып тарактар балдар үйүнүн тарбиялануучулары менен алардын тарбиячыларынын эмгегин эске салып турушат. Совет бийлиги орногондон кийин имаратка көптөр ээлик кылышкан. 1930-жылдын аягына чейин бул жерде балдар үйү өз ишин уланткан. Андан кийин бул жерде Казак автономдук социалисттик республикасынын өкмөтү жайгашкан. Кийинчерээк бул жыгач имаратта Советтик эл комитети, Госплан, балдар клиникалык ооруканасы жана медициналык окуу жайы болгон. Многие жители приходят. Көпчүлүк жергиликтүү тургундар мында келишкенде бул имарат мурдагы балдар клиникалык ооруканасы катары эстеринде калганын айтышат. Кээ бири мен бул жерде жаткам, ушул жерде төрөлгөм деп айтып калышат. Ал эми 80-жылдан тартып бул жерде медициналык окуу жай жайгашкан. Окуу жай 2016-жылы башка жака көчүрүлгөн. Который переехал в 2016 году. 2016-жылы бул өзгөчө имарат Алматы шаарынын тарых музейине берилген. Анын 11 экспозициялык бөлмөлөрүндө каланын колодорунан тартып, азыркы күнгө чейинки 1000 жылдык тарыхы тууралуу маалымат алууга болот. По легенде, вот это вот арифмометр Одна. Уламышка ылайык мына бул Однердин арифмометри Поль Гурдеге таандык болгон. Муну бизге тапшырган үй бүлө аны менен Гурде колдонгонун айтышкан. Ал эми үстөл менен орундук Андрей Павлович Зенковго таандык. Тарых илимдеринин кандидаты Гүлмира Билалова балдар үйүнүн имаратын оңдоп түзүү боюнча маселени бир нече ирет изилдеген. Илимий кызматкер бир топ оңдоп түздөөлөргө карабастан имарат өзүнүн баштапкы келбетин дээрлик толук бойдон сактап калганын белгилейт. Здание сохранилось полностью, кроме вот церкви, которая была уже по идеологическим соображениям была снесена в 1927 году. Но когда мы сюда переехали... Имарат 1927-жылы идеологиялык көзкараштан улам талкаланган чиркөөдөн тышкары толук бойдон сакталып калган. Бирок бул имаратка көчүп келгенибизде аны музейге ылайыктап оңдоп түздөө иштери жүргүзүлгөн. Азыркы заманбап Алматы шаарынын тарыхы залынын акустикасы өтө жаңырып турчу. Мурда ал жерде чиркөөнүн негизги имараты жайгашкан эле. Чиркөөдө балдар үйүндө жашап, окуган балдарга таалим өтүлө турган. Мен азыр чиркөөдөн тышкары имарат толук бойдон сакталып калганын ишенем деп айталам. Тех, кто приходит сюда, в этот приют, кто в нем жил и учился. Ну, сейчас здание, я могу абсолютно уверенно сказать, оно сохранилось практически полностью, кроме вот этой церкви. Ну, это уже веяние идеологии, это была такое время, такая эпоха.
көпөстүк Казакстандын архитектурасында орчундуу из калтырган. Биздин күнгө чейин сакталып калган Губдубалиевдер, Кубриндер, Шахварасовдор жана Юлдашевдер жашаган имараттын чыныгы архитектуралык искусство мезгилге баш ийбестигин дагы бир рет тастыктады. Бул имараттардын улуулугу дагы көп убакыт бою шаар тургундары менен туристтердин суктануусун жаратуу менен аймак таануучулардын кызыгуусун арттырып турары бышык.